Bizim Cevapkesir'in temasın biz Ulu Zafer жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү боюнча коюлуп жатты. Мында Манас кыргыз рухунун туучусу болуп айтылган. Кийин эң башкысы бизде бул жерде турган сөз, бул жерде биз эң алгачкы бул Манас Манас болот. Андан кийинки жанында турган ар бир турган сөз болсо анын өзүнө жакын болгон жандоочулары, адамдары болуп эсептелет. Эң алгач бул жерде Канке энебизди айтсак, Канке энебиз бул Манас атабыздын жубайы болуп эсептелет. Ошол учурда эле бир гана Манас атанын жубайы эмес, азыркы күндө ар бир Манас эпосуна тартып катары ишенген ар бир кыргыз келиндерine, кыргыз акындарына бул Канке энебиз сулуулуктун, акылдуулуктун үлгүсү болуп эсептелет. Кийин бул жерде анын дайыма жобо менеп чыккан акуласы акула аты болуп эсептелет. Бул жерде болсо анын ити Кумайык, бул Кумайык менен ал дайыма жанында алып жүргөн ити болот жана мергенчиликке ит агытууга чыкканда жанында алып жүргөн. Ал эми бул жерде болсо Жолборстун, Кайберендин, Бүркүттүн сүрөттөрү тартылган. Бул жерде Манас эпосто Манас өзүнүн ак колпогун жамынып, ак келтесин асынып, ак куласына минип жолго чыкканда, андагы душмандардын алдынан чыккан душмандын көзүнө бул Манас куйругу чолок, бир жагынан куйругу чолок арстан, үстүнөн болсо алты кулач ажыдар, астынан алты кулач ажыдар, үстүнөн ал кара куш жандап келе жаткандай болуп, душмандарынын көзүнө көрүнүп сүрдөнүп турат. Кийин биз бул жерге Манас эпосу жөнүндө, эпосунун чет тилдерге которулушу жөнүндө жаздык. Бул жерде мисалы Манас эпосу Кытай тилинде которулган, ошол эле учурда бир гана которулбастан Кытай тилинде жазылып да чыккан. Кийин англис тилине которулгандыгын жазганбыз. Англис тилинде которулгандыгында мында Манас эпосунун англис тилинде которулуп жазылган сандарын бир гана мындай мектеп окуучулары гана окубастан, ошол учурда мугалимдерибиз, синдикоздорубуз окуйт жана англис тилин алып жүрүүчү адамдарыбыз окуйт. Жана дагы бир эле англис тилин алып жүрүүчү адамдар эле эмес, ошол эле учурда башка тилде сүйлөп, мисалы француз болсо деле, казак болсо деле англис тилин билген, ушул эпоско кызыккан адамдар англис тилинде окугандар да кездешкен. Андан сырткары Манас эпосубуз монгол, түрк, чех, кыргыз, казак, өзбек деген көптөгөн тилдерибизге которулган. Бул жерде болсо биз Манас эпосу жөнүндө жеке кызыктуу факттарды жазып көргөнбүз. Кийин бул жерде биз атайын кроссворд түзгөнбүз. Кроссворд сүйүүчүлөрүнө Манас эпосу жөнүндө суроолор менен түзүп даярдаганбыз. Бул жерде болсо Манас эпосундагы бизге белгисиз болгон сөздөрдүн, бизге тааныш эмес сөздөрдүн курамы аябагандай чоң болгондуктан биз муну баарысын болбосо дагы бир канча бөлүгүн түшүнүктүү болуш үчүн Манас эпосундагы сөздүктү кошуп кеткенбиз.